Кыргыз Республикасынын премьер-министри жана президенттин милдетин аткаруучусу Садыр Жапаров мамлекеттин казынасына кол салган жана салык төлөбөй коррупциялык схемаларды мыкты өздөштүрүп алган коррупционерлерге карата 30 күндүк мунапыс жарыялаган. Мунапыс жарыялоо канчалык деңгээлде ишке ашат деген суроого профессор Каныбек Осмоналиев жооп берди. Биринчиден ошол Садыр Нуркожоевич Жапаровдун өзүнүн бейнеси кызыктырат да мени. Бул киши мурда деле мен жакшы эле билем бул кишини. Мурда деле ошол баягы адилеттүүлүк үчүн, акыйкаттуулук үчүн деп какшап келчү ошол 2005-жылы депутат болгондон баштап эле. Анан кийин ар кандай саясий себептерден улам кызык көрүп баягындай түрмөгө түшүп, көбүнесе мен 90%дан жогору деп айтам. Значит, саясий куугунтук менен болду да. Негизги баягы көз карашы абдан курчуп чыкты да. Себеби көрдү да бардыгын. Ошонун фонунда, ошонун контекстинде бул киши ошол касиетин дагы өрчүтүп отуруп атат да. Элге берген убадасы ушул болчу да. Мынакей 3 күн, 4-күндө кандай чоң эффект болду. Ошонун эле ичинде ошол тиги УКМКнын жасаган иштери, Финполдун жасаган иштери, өздөрүнүн баягы элге кайрылуулары фонунда кече дагы бир чоң кадам таштады Садыр мырза. Бул экономикалык мунапыс берүү маселеси. Өзү экономикалык мунапыс берүү маселеси көп өлкөлөрдө колдонулуп келген. Мисалы үчүн Сингапурда колдонулган, Малайзияда колдонулган, Түштүк Чыгыс Азия өлкөлөрүнүн көптөрүндө колдонулган, Европа өлкөлөрүндө колдонулган, локалдык түрдө колдонулуп келет, же болбосо мамлекеттик масштабда колдонулуп келет. Даже учурунда Евросоюздун масштабында колдонуу эмелери болгон, аракеттери болгон. Мен буну реалдуу кадам деп ойлойм. Бүгүнкү күндөгү түзүлүп калган кырдаалды жакшы билген киши катары бул ушуга барды. Себеби камап алып, жылдап баягында эч нерсе өндүрө албай турган учурлар деле болуп атпайбы? Аны деле жасаса болот. Бирок ал мурдагы бийликтин, ошол Атамбаев менен Жээнбековдун бийликтеринин эң чоң трагедиясы эмне деле? Алар камап алышып, анан кийин эки жүздүүлүк кылышып, тигилер менен да ойноп, эл менен да ойноп, анан орто жолдо баягы жылдап созуп келишкен. Кыргызча буну саап отурушкан да алардычы. А бул киши ачык айтып атат. Эгерде сенин өзүңдүн күнөөң болсо, сенин күнөөң болушу мүмкүн. Себеби жөнөкөй эле кичинекей эле бир фирмадан жомоктогудай байып атасың. Же бир Нобель сыйлыгын алган, же болбосо дүйнөлүк деңгээлдеги бир технологияларды ачкан бир да Кыргызстанды көрө элекмин мен. 30 жылдан беричи. Бардыгы эле алып сатарлык жумуш, анан кийин мамлекеттин ресурсун пайдаланып атышат да. Токендерин, энергетиканы, тендер маселелери жана башка баягындай ушундай бир түшүн бере турган нерселерди. Ошолорго биринчи кезекте ошентип кайрылды. Бул дагы бир чоң саясий эрдик деп ойлойм мен бунучу. Эми көрөбүз. Болгону 1 ай берилди. Демейде 45 күн берилди, жарым жыл берген учурлар болот. 1 ай берилди. Буну кече жакын деле Монголиянын президенти ийгиликтүү колдонбодубу, Демек, бул жагы мен кош колдойм. Башка маселе, эми биз саясатчылар биринчи кезекте, анын ичинде албетте жогорку кеңештин депутаттары, ушулар биз колдоп турабызбы? Же биз дагы баягындай кыйшалаңдап эки жүздүүлүк кыла баштайбызбы? Улам баягы бөйрөктөн шырак чыгарып. Мына ошонун фонунда кечеги Райым Матраимов деген мырзаны камап, анан кийин 80 миллион сом дароо төктүрүп, дагы 2 миллиард сомго чейин төгө турган договорго кол коюп чыкканы мени дагы эки анжойго келтирди эле башында. Эмнеге чыгарып коюшту? Даже өзүм менен салыштырып жибердим эле. Мен 4 ай отурдум СИЗОдо, жөн эле баягы модератордук кылгандыгым үчүн деп. Азыр эми баарыбыз ойлонуп атабыз. Ошондон кийин эле баягы экономикалык мунапыс дегени жарыяланып кетпедиби? Анан мен ойлонуп калдым, мен өзүм дагы. Булар туура кылып жатышкан турбайбы? Туура кылып жатышкан турбайбы? Эгерде эми башкалардын баш иштесе, ошо Кыргызстан жараны болуп, ушул эл аралап жүрө алам дей турган болсо, анда резонанстуу, мыйзамсыз байып кеткендер үчүн бул абдан чоң сонун жол ачылды да. Керек болсо качып жүргөндөр келсин. Мен дагы кошумча кылып айтам. Ошол эле Шажиев дегендер бар, дагы бир топ баягы өтө байлар жүрүшпөйбү?
ошо Бакиевдин заманынан бери эле жүрүшөт, Акаевдин заманынан бери качып жүргөндөр бар. Вот ошолорго бир жакшы эме болду, бирок ошол баардыгы мыйзам чегинде болуш керек да. Эми жанагы ууру тойгонча жеп өлгөнчө актанат деген бар. Азыр ошо коррупционерлер өз ыктыяры менен чыгып келеби? Мындай да, мунапыстын, экономикалык мунапыстын өзүнүн мыйзамдары бар. Ал жөнүндө кече Садыр Нуркожоев айтпадыбы? Бир ай уруксат беребиз. Эгер бир ай уруксат бербесеңиздер, анда силерди камай баштайбыз деп ачык айтты да. Анда такыр башкача болот. Анын баардыгы жазылган мыйзамдардачы. Ошол тергөө менен баягындай кызматташуу маселеси жазылган, ага кандай жеңилдиктер бере турган жактары жазылган. Мисалы үчүн ошол Райым Матраимовдун жасаган кылмышы өтө оор кылмыш категориясына кирет. Аны 12 жылдан ары берет ал кишигечи, эгерде сотко жетип кесиле турган болсо. Ошону азайтуунун аракетин кылыш керек да. Ал кишини да көзөтөт. Аркасында балдары калат, кыздары калат, неберелер эме болот. Өмүр бою балта чапкан керекпи, көгөрүп, эки жүздүүлүк кылып. Же болбосо мойнуна алып, болду эле убагында ушундай болду эле дегенди керекпи. Вот ошондой мүмкүнчүлүктү берип атат да Жапаров. Садыр Жапаров өзүнүн маегинде айтты, Райым Матраевди мен камабагыла деп айттым деп. Ооба. Анан ушундай учурда өкмөт башчы, президенттин убактылуу милдетин аткаруучу болуп, ошол сотторго кийлигишкенге кандай акысы бар? Бул биринчиден бул сотко киришкен жок. Бул киши ошол баягы жалпы түзүлгөн кылмышкерлердин үстүнөн болгон абалды биринчи орунга коюп жатат да. Ошону айтууга мажбур болуп атат. Эч кандай эффект бербесе, ал дұрысын айтып жиберди го. Ошол эле Атамбаев, ошол эле Сапар Исаков, ошол эле башка коррупция менен баягындай алектен менен колго түшүп кесилген кишилерден бир тиын өнбөптүр. 4 жылдан бери бир тиын өнбөптүр. Аларды жөн эле багып отурат экенбиз түрмөлөрдө деп, анан кийин ушундан баштайлычы дегенге эмне үчүн өлкөнүн башчысынын акысы болбосун? Ошон үчүн өлкөнүн башчысы да бул консенсуска барат, компромисстерге барышка аргасы болот. Ушул жагын эч ким колдонгон эмес да. Мисалы Жээнбеков колдонду. Жээнбеков өзү тескерисинче факты бергиле мага деп элдин кыжырына тийип, адам эч күчөтүп отурбадыбы? Настоящий эки жүздүүлүк менен алектенип атты. А бул бир жагын айтып атат да. Албетте кийлигишке акысы жок. Кийлигишке тергөө ишине деле, сот ишине деле кийлигишүү акысы жок. Бирок андан дагы мыйзамдан да кем калышпай турган моралдык, психологиялык фактор бар да. Моралдык, психологиялык фактор. Биздин кыргыз эл ушундай менталитетке ээ, биз тууганыбыз десе өлүп беребиз. Жек жатыбыз десе өлүп беребиз. Аны кече мырза Жээнбеков көрсөттү го. Ал өлүп бербек турсун, бүт Кыргызстандын 4-төн 3 бөлүгүн чиновниктердин өзүнүн туугандарына жайылтып жиберди го. Мына көрдүңөрбү? Ошондуктан бул дагы бир ошол менталитетти эске алган эме кадам болуп атат деди дагы. Анан кийин кече эмоция менен айтты. Мен ошентип ойлойм. Мен айттым деп өзүнүн мойнуна алып атат. Айлана Жээнбеков өзүнүн мойнуна алды беле? Ал алмак турсун, мага факт алып келгиле деп бир чычкандай кыз тиги Дубайда күйүп пушуп айтып атса, эми өтүп барып бир карап келчи, ошону деп кайтып өзүнө өлтүрүп койсо эмне болот ал кызды тигилер. Барып текшерип жүрсө. Мына көрдүңүздөрбү? Ошондой нерселерден караганда Садыр Жапаровдун кечеги эмесине айткан сөздөрүнө мындай түшүнүү менен кабыл алып колго кылышыбыз керек. Эми айтсаңыз, мына ушул азыр ар кайсы жерлерде бир кызматка койсо, мамлекет кызматта бирөө койсо, жок ал болбойт, башка деп бир 20-30 киши барып эле бизге жакпайт, бул башканы коюп бер деп аны кетирип атат да. Мисалы Бишкек шаарынын мэри, андан сырткары аэропортто ушундай жагдайлар болду да. Эгер ушуга кандай көз караштасыз? Ушундай кырдаал менен кете берсек биз туңгуюктан чыга алабызбы? Жок. Тескерисинче күчөтөбүз. Садыр Жапаровга эмне үчүн андай ишеним бердик биз? Садыр Жапаровга, анын соратниги болгон Камчыбек Ташиевга кече митингдерди көрдүңөр го. 20 миң, 30 миң негизинен жаштар керек болсо өлүп беребиз деп атты. Садыр Жапаров учурдун баатыры, учурдун каарманы болуп чыкты. Башка бирөө да чыгышы мүмкүн эле ал кишинин ордуна. Бирок бүгүн ошол бийлик үчүн, акыйкаттык үчүн күрөшкөн, азап тарткан киши катары чыкты. Андан кийин ал киши айтып атпайбы? Мага 2 ай, 3 ай убакыт бергиле. Мен колу бутуму кичине мынтип чыйралтып созуп алайын. Андан кийин конституциялык реформа болобу, же болбосо түздөн түз парламенттик президент шайлоо болобу? Эки варианттын бирине токтонойлу. Ага чейин экономикабыз биротоло жок болуп кетпесин деп, мына кызматка коюп аткан кишилердин баардыгы эле
бардык эле убактылуу эле иштегендер булар. Ар биринин алдына эме коюлду. Мен көрүп аралашып жүрүп атпаймынбы? Милдеттер коюлду. Айталы МВДга мынандай милдет, ГКМга тегиндей милдет, экономикалык секторлорго андай мындай милдет деген. Эми ошолордун ар бирин тандап алып, баягы ушундай бир деңгээлине жеткиде кондициясы мыкты кишилерди алууга убактысы да болгон жок, баягындай шарты да болгон жок. Өзүбүз көрдүк го, эмелер дагы адатынча ойноп туруп алышты депутаттар. Биринчиден ойноп туруп алышты, экинчиден төңкөрүшкө барышты 12 октябрь күнү баягы эки эме кагышып кетти го, эки күч. Андан кийин содалашууга өтүп алышты. Сен аны кылбасаң, мен буну кылам деп. Өзү балакеттин бардыгы 2010-жылы башталган. Мен өз 5-чакырылышка депутат болуп келгенде абдан таң калганмын. Ар бир партиялардын кызматтарды бөлүштүрүп алып, теги айыл өкмөтүнө чейин фракцияларга бөлүштүрүп алып, ошонун эле бул саркындысы мына келип башка түрүнө өттү да кече. Эми ошонун фонунда, ошонун контекстинде кече мэрди кууп чыгышты. Мен аны жалган мэр деп тамашалап койдум. Кантип келип калган деле кимге түшүнүксүз. Аны Садыр Нуркожоевич өзү деле айтып атпайбы? Бул кишинин бир мүнөзү мага жакты, бетке ачык айтып атат да. Ошол эле эме тиги эмеге кайталанайын деди эле аэропорт Манаска. Тиги өзү кетип калыптыр. Вот ушундай нерселер болуп келет. Бирок буну күчөтпөш керек. Кечеги жогорку кеңештеги заседанияны көрүп отуруп, күчөтө турган кишилер да бар экен деп койдум мен депутаттардын арасында. Көрдүңөрбү? Темасы жок болсо деле улам ушу кайтарып кадр маселесин эленейин. Баягындай бир бийликтин үч бутагы тең нормально иштей баштаганда, аткаруу бийлиги, сот бийлиги, анан кийин тиги парламент нормально иштей баштаганда, аны ошондо тандалат кадрлар. Мына көрөсүңөр, мен силерге 100% гарантия берем. Ошондо укмуш тандалат. Болгондо жаштар иштейт, карылар дагы иштейт, жаңылар дагы иштейт, эскилер аралашып иштейт. Жаштар менен баягы тажрыйбасы барлардын гармониясы болсун деп кеңеш берип атам мен азырчы. Ошондо анан кийин болгон эмелердин баарын койсок болот, талаптарын баарын койсок болот. Ошондуктан ушу кечеги мэриядагы жана башка жерлерде болуп аткан нерсе. Бирок буну токтотуш керек. Буну бардык күчтөр биригип токтотуш керек. Себеби бунун аягы жаман нерсе менен бүтүп калышы мүмкүн. Анан азыр шайлоонун алдында да эсеби же башка карыздан, мамлекеттин каржынан кутулуу үчүн айрым депутаттар эсеп ачып алып, ушул каржды чогултканга элден акча, каржы төлөгөн элден акча чогултуп атпайбы? Бул шайлоо алдындагы өзүнүн пиарлоо болобу же кандай болду? Айнуру Алтыбаеванын жеткен акылы ошол болду да. Ал эптеп ар кандай жол менен ушу депутат болуп калсам деп атат да. Айланайын, эмне кылып жүрдүң эле? 10 жыл депутат болду го. Бир жол ушул маселени көтөрүп койсо болобу эле. Айталы, депутаттардын бир жылдык айлыгын берип албайлы иштейли деп койсо, бул кишини даже 20 жыл депутат кылат болчу. Бул мамлекет болбогон эле нерсе да, койгулачы. Мен абдан мындай капа болдум ушул нерсегечи. Жөнөкөй эл ооба ошол алган кредиттен асфальт болуп атат, мектептер салынып атат, башка болуп атат. Бирок ал канча пайызын түзүп атат ошол алган кредиттен? А канча пайыз желип кетти? Аны көрүп атпайбызбы? Анан жегендер тигилер болуп атса, анан кийин күнүгө токош таппай жүргөн адам мейли 50 сом берип коет, 60 сом берет ашып барса ал кишилер. Бирок мындай арзан популизм экендигин ушул жогорку кеңеште отуруп сезбей жаткандар. Андан көрө коррупцияны жоюу боюнча реалдуу маселелерди көтөрүп, теги желип кеткен, чыгарылып кеткен акчаларды кайтаруу боюнча ошол эле Айнур Алтыбаева эмне кылды экен, мен мисалы үчүн уккан жокмун. Анан азыр мындай ушул жаштар деп атасыз да. Ушул бирок биз мурдага караганда азыр митингдер тынч болуп атат, уурулуп жок болуп калды. Ушул митингди токтотуу боюнча бир мындай маданияттуураак өткөрүү боюнча бир билим берүү тармагына да бир өзгөрүү кирсе болобу? Өмүр бою билим берүү тармагында иштеп келген кишимин мен. 9 ай министр болдум болгону. Ошондо дагы лекция окуч элем университетке. Же болбосо өзүм кабинетиме чакырып алып окуч элем залга. Мындай аралашып жүргөн киши катары ачык эле силердин баягы агентство аркылуу мен ачык эле айткым келип атат. Билим берүү системасын биз толугу менен талкалап бүттүк. Советтер Союзунан калган билим берүү системасынан эч нерсе калган жок. Анын ордуна башка эч нерсе сунуш кылган жокпуз. Бүгүнкү дүйнөнүн чакырыктарына туура келген бир кичине кыпында иш жасаган жокпуз. Бардыгы эле пилоттук режимде, бардыгы эле эксперимент болуп атат. Аны туурап атабыз, муну туурап атабыз. Финляндияга барсак Финляндияны туурап атабыз. Азияга барсак Азияны туурап атабыз. Ашкере көшөкөрлөнгөн дилетанттардын
иши болду да булчу. Натыйжада биз мына акыркы 15 жылда балдарыбыздын бардыгын, айрыкча мектеп билимдерин баарын талкалап алдык. Вот ошодон көрүп чыккан балдарыбыз мына бүгүн ишке жарап калышты да. Вот ошолордун аракети болуп атат. Алар азыр көчөнү ээлешти. Кээ бирлери кызматтарга чейин чыгып атышат. Бакырып өкүрүп кыйкырат дагы. Анан кийин сүйлөшө келсең, көөдөнүндө эч нерсе жок. 3 сүйлөм жазса, 2 сүйлөм ката жазылып атат. Бул биздин трагедиябыз. Улуу мундар трагедиясы. Анткени биз системалык ишти жүргүзгөн жокпуз. Билим берүү системасын жөн эле бир оюнчук кадрлардын баягы бир түнөп өтө турган жери катары сезип алдык дагы. Өмүрүндө бир статья жазбаган, өмүрүндө бир сабак бербеген эки кызыбыз министр болуп отурушту го. Бирөө 3 жыл, бирөө 4 жыл. Бир-эки ката болсо эч нерсе болбойт деп коюп. Мына көрдүңөрбү? Вот ошонун азабынан ошол көчө маданияты дагы азыркы мына сиз айткан берген суроодогудай болуп калды дагы. Бир-эки кыйкырып коет, алакан чабат, балким жакшы мушташат, анан кийин өзүнөн сурасаң, эч нерсе сунуш кыла албайт. Ошон үчүн билим берүү системасын азыр биз түп тамырынан бери кайтадан курууга аргасыз болуп отурабыз. Эми ошого азыркы министрдин аны жетеби? Күчү жетеби? Жардам берсек, биздин жардамыбызды угабы? Же болбосо ошол билим берүү системасына тиешеси бар сферанын бардыгын өзүнүн айна чекесине топтой алабы? Же дагы баягы өзүнчө мен Америкада окуган досум иштесин, же болбосо мен менен мына жерде иштеген жердешим иштесин деген эмеге өтүп алып, анан кийин акча чогултмайдын аркасына түшүп калышабы? Мен ушул маселе ойлондурат да. Буну айтканымча кечээ митингдерде бир аз кыйкырып коюп эле, ой мен митингге катыштым деп, андан кийин эле митинг бүткөндөн кийин кызмат талап кылып калгандарды көрдүк да, ошого. Ошол билимсиздиктин эң туура маселе коюп атасыз, эң туура. Ошол билимсиздиктин жеткен чеги да. Мен бир кополураак бир ошо эмени айткым келип атат, макалды. Кыргыздарда баягы Годелектин алыс чуркаганы биринчи күлдөбөгө чейин деп коет да. Баягы узак стайерский дистанцияга чуркабайт экен да. Биринчи күлдөбөнү көргөндө эле оонап жатып калат экен да, баягы рахат алып элечи. Ошол кечээ ошо мэрияга барды, көрдү, турмуштарын көрдү. Эмне үчүн мен мэр болбосом болбойт? Бергиле мага, эч болбосо урмасалыгын бербей деп кыйкыратпайбы бирөөсүчү? Мына көрдүңөрбү? Тепкичтен тепкичке жылып, профессионалдык нерселерди үйлөнүп барып анан кийин министр болуу деген система бул дүйнөлүк система. Мен мисал катары айтып коеюн, мен ошол 2007-жылы министр болдум. Ага чейин мен жөнөкөй мектептин мугалиминен лаборант, анан ага лаборант, окутуучу, доцент, профессор, декан, проректор, ректор, замминистр болгон министр болдум. Ошого 32 жыл тынымсыз стаж кетти да. Убакыт кетти. Вот ушунун бардыгы тармактарда ушундай болуш керек да. Биз ошону калыптандырышыбыз керек, ошон үчүн азыр иштеп атабыз.